Başka memleketler jasasa alар özünün işi, jasay verirsin. Muştaşkısı kelebe, birbirinin başını közün jargısı kelebe, birbirini ezip bılçıldatqısı kelebe, bılçıldata versin. Biz özümüzge жооп берели, özümüzün коомубузга жооп берели, эртең келечек муунга жооп берели. Biz даже керек болсо ушул мусулмандыкта деле бул туура эмес нерсе. Мусулмандык динибизде деле бири-бирибизди былчылдатып, башка көзгө чапкылап, ушул эсоп жыгылып, bir jeri sınıp tarqalangıça çapkılay bergen bul tуура эмес нерсе. Көптөгөн жаштарыбыз ушу эрежеси уруш деген бул спорттун түрү турбайбы? Ушу менен биз машыксам атактуу, даңктуу болот турбайбы деп туура эмес ойлонушу болгон. Мен ачык айтышым керек. Эрежесиз эр уруш бой без правил деп коет го. Ушуну Кыргызстанда өткөзүп, Кыргызстанда машыгууларды ушу менен токтотушубуз керек. Мунун бизге кереги жок. Эрежесиз эр урушта адамдар, жаш балдарыбыз айрыкча күчкө толгон, ошол мушташканга аракет кылган, эрежеси урушууга аракет кылган балдарыбыздын көпчүлүгү азыр өздөрүңөр түшүнбөй атасыңар. Азыр мына 20 жашта, 25 жашта, 30 жаштагы жаш балдарсыңар, күчүңөр көп. Так, силер келечекти ойлогула. 40тан өткөндөн кийин 50ге барганда баарыңар ошол мушташып жүрүп, майып болуп калып атасыңар. Көпчүлүгүңөрдүн жашоого туруксуз болуп калып атасыңар. Ошондуктан эрежеси эр уруш дегенди биз токтотушубуз керек. Бул спорттун түрү деле эмес. Бул мушташтын бир түрү. Спорттун түрү деген бул олимпиадалык спорттун түрлөрү бар. Күчүңөр барып ошол жака катышкыла. Бокска катышкыла, күрөшкө катышкыла, дзюдого катышкыла, сууда сүзүүгө катышкыла, футболго катышкыла. Мына ошолорду катышкыла дагы мамлекетибиздин туусун көтөргүлө. Мамлекетибиздин эли журтубуздун атак даңкын чыгаргыла. А биз болсо ошон үчүн кам көрөбүз, жардам беребиз силерге. Ошондуктан мен кайрылып кетер элем, бул эрежесиз эр уруш деген бир эле ошол спортсмендердин өздөрүнө зыянын тийгизбестен, бул келечек муунубузга зыян тийгизип атат. Коомубуздун туура эмес тарапка өнүгүшүнө багыт берип атат. Келечектеги муундарыбыз күчтүү болсок, ушу бирөөнү урсак, жыксак, же мушташсак биз жакшы болот экенбиз деген ойдо калып атышат. Андай эмес. Илимдүү, билимдүү болуш керек.